Урматтуу мусулман бир тууган. Келгиле, ишенгин. Сага урматтуу мусулман бир тууган, жашооң, турмушуң кыйынбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кебир айтат, оокатка жетпеймин. Үйдө жакшы эт жок. Өзгөн күрүч жок, баткен күрүч жок дейсиңби? Сенин сүйүктүү пайгамбарыңды үлгү ал. Курсагы тойбогон, оокаттан арызданган инсандар сенин сүйүктүү пайгамбарың 2 күн катарына арпанын унудан болгон нанга курсагы тойгон эмес. 2 күн катарына арпанын унун жеген эмес. Айша энебиз айтат: "Ал-хилалу сумма ал-хилал, ла туqadun naru fi beyti Rasulillah." Ай жаңырат 60 күндө пайгамбардын үйүндө казандын астына от жагылбайт эле дейт. Я Расулаллах, эмне жейт элең? 2 ай 60 күн үйүңдө казандын астына от жагылбаса үмметиң айтчы. Бүгүн пайгамбардын үммети бир күн түшкү тамак же кечки тамак болбосо үйүндө кыямат кылат. Же алдына коюлган тамактын эти болбосо уруш кылат. Айтпайсыңбы, дебейсиңби? Ушулда окат бу дейсиң. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр жолдошу аялдары суу менен, курма менен күн кечириптир. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды улуу сахабалардан бирөөсү: "Кара урматтуу мусулман бир тууган, бир күн пайгамбарды көрдүм" дейт. Месжитке келип, Масжид Набавида пайгамбар курсагы ачтыгыдан тияка куланып жатат, бияка жатат, ачкалыктан кыйналып, уйкусу келбейт. Сахаба келди да: "Я Расулаллах, эмне болду? Ачкамын, уктай албаймын" дейт. Сахih Муслимде келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Талха деген сахаба: "Я Расулаллах, эмне болду? Мынча кыйналайсыз, мынча онтойсуз" дейт. "Ачкалыктан" дейт. Абу Талха улуу сахаба үйүнө келип, өмүр жолдошуна: "О балдарымдын апасы, үйдө бир нерсе барбы? Пайгамбарды конокко чакырсак, пайгамбарды мейман кылсак" дейт. Абу Талха келген кезде аял айтат: "Балдарга деген бир туурам нан менен бир канча курма бар" дейт. 5-6 курма бар, бир туурам арпанын унудан болгон нан бар дейт. Расуллахны өзүнү чакырсаң, пайгамбар тоюшу мүмкүн дейт. Пайгамбарды чакырсаң, ал берешен зат, мейримдүү зат, жанындагы сахабаларды элчитип келсе, аларга эч нерсебиз жок дейт. Абу Талха келип: "Я Расулаллах", Абу Талхага Анас ибн Малик деген сахабаны жөнөтөт. Анас ибн Малик: "Я Расулаллах, Абу Талханын үйүнө жүрүң, конокко" дейт. Пайгамбар 80 сахабаны ээрчитип келет. 80 сахабаны ээрчитип келген кезде Абу Талха аялына карап: "Ой, эмне кылабыз? Пайгамбардын өзүн чакырсам 80 киши менен келатат" дейт. Иманы бекем болгон аял, эгер пайгамбар алып келсе бир нерсени билген үчүн алып келатат. Сабыр кыл дейт. Пайгамбар бир нерсени билбесе алып келбейт дейт. Пайгамбар алып келгенде бир хикмат бар дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 80 сахаба менен келип, Абу Талханын үйүндө бир туурамнан бир канча хурмага бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма барик лана фима разактана ва кина азабан нар. Аллахым бизге берген нерсеңе береке бергин. Берекелүү нерсе жегенден кийин күнөө иш кылып дозокко түшпөйк, бизди дозоктон сактагын деп бисмилла деп жеп пайгамбар тоюп чыгат. Сахабалар тоюп чыгарат. 80 сахаба курсагы тоюп, үйдөгүлөргө дагы ошо бойдон калат, үйдөгүлөрдүн курсагы тоят. Айтайын деген маселе, урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар алейхиссалам курсагы тойбой кыйналган. Сенчи? Сен бир күн түшкү тамагың, кечки тамагың болбосо, үйдө эмне жаңжал кыласың? Эмне үйдө кыямат кыласың? Пайгамбар сенин үлгүң эмеспи? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам элестетиң, мечитинде Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бир мусафир келди: "Я Расулаллах, ачкамын. Я Расулаллах, курсагым ач, мени конок кылың" деди. Пайгамбар алейхиссалам үйүнө келген. Өзү хадисинде айтат: "Ва ман ю'мин биллахи вал яумил ахир фальюкрим дайфа." Ким Аллахнын барлыгына, биригине, ахирет күнүнө ишенсе, коногун, мейманды сыйласын дейт. Пайгамбар өзү сыйлай албайт. Пайгамбар сахабаны үйүнө жөнөтөт. Айша энебиздин үйүнө, Сафия энебиздин үйүнө, Уму Салама энебиздин үйүнө. Пайгамбар бир канча Зайнап энебиздин үйүнө, Хафса энебиздин үйүнө. Пайгамбардын 7-8 үйү болсо, бардыгынан бир жооп келет: "Я Расулаллах, ма индана иллал ма." Расулла үйдө суудан башка эч нерсе жок дейт. Суудан башка эч нерсе жок. Сенин коногуңду конок кыла албайбыз дейт. Пайгамбар келген конокту мечитинде кармап: "Мен юдиф дайфа Расулилlah."
Paygambardın konogын kim konok kılat? Men uyuma meyman geldi bu musafir. Menin konogumdu, meymanımdı kim konok kılat deydi. Sahabalardan birisi ya Resulallah, senin konogun menin konogum bolsun. Men uyuma alıp barayın dep uyuna alıp gelip de ayaldan soraydı. Paygambardın konogu. Paygambardın konogu Allah'ın konogu. Meymanga emne vardıysa baldarga kaltırgan arpanın unudan başka umaç kıla turgan. Atalığa kıla turgan nerse var, bir tuğramdan var, başka hiç nerse yok. Al baldar karnap koygun. Baldar cebese uktay albaydı deydi. Sen deydi, şamçıraktı jagımış bolup, şamçıraka tiyişken kişi bolgunda üylep şamçıraktı öçürüp koy deydi. Paygambardın konoguna koyolu deydi. Anan men deydi, kalp ele kolumdu uzatıp oturayın, paygambardın konogu kursagın toygossun deydi. Paygambardın meymanın uyup kap geldim deydi. Şamçırakta ayalı öçürüp koygondan keyin üydün eesi kolun uzatmış bulup da Paygambar aleyhissalam jönötken konok kursagın toygozat. Ertemenen bağımdat boldu. Paygambarga joluga turgan kezegim keldi deydi. Ansar Madinalık sahaba. Paygambarga kezige turgan kezegim kelip jakındap kelatsam Paygambar aleyhissalam "Ma fa'alta bi zayf?" Sen konokayım ne kıldın? Konokayım ne jasadın dedi. Konakты kanday konak kıldın dedile. Uyuma kelgen konak arızlanıp turgo dep korkup kettim. Yüregim ordunan şuv dep çıkkanday boldu. Paygambarga meni arızlanıp barıp bir dep janına kesem Paygambar aleyhissalam mınday dedi deydi. Senin kılgan kılığına, konakты sıylaganına Allah Taala taң kaldı deydi. Bir rivayatta dahika azza ve cel Allah küldü deydi. Senin jasagan işine Allah taң kalıp küldü de kıyamatga çeyin okulatırgan Kur'an'dan ayat düşürdü alayet. Ve yu'siruna ala anfusihim وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ Kıyamatga çeyin okula turgan ayat bul. Alar uşunday imandılar, özleri kıynalıp tursa da, açka tursa da başka bir imandığı özünden jogorı koyuyor. Özünün aldın koyuyor. Özünün kiyimi yok, anı kiyintir. Özü açka, birok başkanı kursagın toygozat. Bul kıyamatga çeyin düşe turgan, okula turgan senin jasagan işine ayat düştü deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, sen kursagım aç dep arzdanasın.